Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бүткүл аламдын жаратуучусу Аллах Таалага мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга, үй бүлөсүнө, сахабаларына Аллахтын салават, саламдары болсун. Биздин Дурусун Нахвия китебибиздин 3-чү сабагы. Бул 3-чү сабагы Ал-Музаккару вал-Муаннасу. Ошол ысымдарды біз бөліп алыштығыз. Музаккар деп бұл мужской родқа айтылады, муаннас деп женский родқа айтылады. Вал исму янқасиму иля қисмайни, ысым екі бөлікке бөлінеді. Музаккарин ва муаннафин. Музаккар бұл мужской родторға, мысалы Алиин, Джамалин, Хисанин, Али, Тө, айғыр деген сияқты. Муаннас болса Аишата, Нақатин ва Хирратин. Аиша, Нақа, ұрғачы төйлерге, Хирратин, нау мұшық. Тейлер бұл муаннастың белгілері болып жатады. Идах. Алимта аннал калимата саласату анваин. Сіз білдіңіз, әлбетте сөз бұл 3 бөлікке бөлінгендігіні. Фи'лин, васмин ва харфин, фейл, ысым жана харф екендігіні. Аннал фи'ла саласату анваин, фейл дағы 3 түр екендігіні білдіңіз. Мадин ва мударин ва амрин. Біз екінші сабағымызда ошо фейлді 3 бөлікке бөліп түшүндүргөнбүз. Фейли мади, фейли музари, фейли амр деп. Фа'лам ал-ана анна лисма нав'ани. Билиңиз, азыр эми бул ысым 2 бөлүккө бөлүнүп жатат дейт. Карун ва муаннафун. Музаккар дегени бул мужской род. Ва хува куллу исмин далла ала закарин. Бул музаккар дегени ошол мужской родго даллат кылган ысымдын бардыгы. Мужской родго даллат кылган энчилүү аттардын бардыгы болот. Мисалы Али, Хусейн, Джамал, Али, Хусейн, Джамал, Тө, багыл, качыр, Хисан, айгыр, химар, эшек, хиррин, мышык дегендей. Ва муаннастын экинчи бөлүгү муаннас болот. Бул женский родко даллат кылгандар, женский родду билдирген энчилүү аттар болот. Ва хува куллу исмин далла ала унса. Ошо мужской, женский родко даллат кылган энчилүү аттардын бардыгы, ысымдардын бардыгы. Мисалы Аиша, аял кишиге коюлган ат. Фатима, бул дагы ат болот. Азиза, Нақат, ургач төйлөргө, Багылат, ургач качыр, Химарат, эшектерге, Хиррат, мышык. Химарат, эшек, ургач эшектерге айтылып атат. Бул ошентип биз ысымды 2 түргө бөлүп алдык. Мужской родко жана женский родко бөлүп алдык. Дагы биз ысымды бирдик түргө, экилик, анан көптүк түргө бөлүп алабыз бул сабагыбызда. Ал-муфраду вал-мусанна вал-жам'у. Ва янқасимул исму айдан иля саласати аксамин. Ысым дагы 3 бөлүккө бөлүнөт экен. Муфрадин, бул муфрад дегени жекелик түргө даллат кылат. Мындайча айтканда жеке болгон болсо, жалгыз болгон болсо, аны биз муфрад деп айтабыз. Мисалы фадилин, фадилатин. Фадилин бир эле адам, фадилатин бул эркекке болсо, фадилатин аял кишиге айтылып атат. Ва мусаннан бул экилик. Наху мисалы фадилани, ау фадилайни. Фадилайн, фадилани. Алиф нун бул экилик түрдүн белгилеринен болот. Алиф нун. Анан буну биз негизи алиф келген болсо, буну раф абалында деп айтылат. Буну кийинчерээк дагы биз түшүндүрүп беребиз. Фадилайни бул я нун менен болот. Буну насып жар абалында ушундай келет. Экиликтери. Бул эркектерге айтылган болсо, фадилатани ау фадилатайни деп айтылат. Бул жердеги тейлерди биз муаннастарга колдонобуз. Фадилатани ау фадилатайни. Фадилатани, фадилани бул экөөбү раф абалындагылар болсо, фадилайни, фадилатайни насып жар абалында. Мисалы жаа фадилани, жаат фадилатани деп айтылат да негизи. Раайту фадилайни, марарту би фадилайни, раайту фадилатайни, марарту би фадилатайни деп айтылат. Иншаллах буйрса дагы биз буларды түшүндүрүп өтөбүз башка сабактарыбызда. Үчүнчүсү жам'айн деп айтылат. Наху фадилуна, ау фадилина, ау фудалаа. Бул жерде фадилуна деген раф абалында, мына вау менен келет. Буну раф абалында дейт. Мисалы же болбосо фадилина бул насып жар абалы, бул көпчүлүккө билдирип атат. Анан фудалаа деп айтылат. Иза эми биз иншаллах бул жерде бардыгын түшүндүрүп беребиз. Иза халимта анна лисма янқасиму иля мудаккарин ва муаннафин, фа'лам айдан аннаху янқасиму иля муфрадин ва мусаннан ва
jam'in. Siz bildiniz, ысым бұл мужской жана женский родқа бөлінгендігін siz bilip алдыңыз. Biz bölüp аны айтып өттік. Эми билиңиz, бұл ысымдағы муфрат жекелик түргө, экилик түргө, анан көпчүлүк түргө болуп бөлүнөт экен. Жекелик муфрат дегени вахва мадалла ала вахидин ау вахидатин. Муфрат дегени бул бир эркекке же бир аялга даллат кылган болсо, аны биз муфрат деп айтат экенбиз. Жекелик түр фадилин эркек айтылса, фадилатин аял кишиге, муштахидун, муштахидатун. Тейлер бул женский роддордун белгилеринен болуп эсептелет. Мусаннан экилик түрү болсо ва хумадалла аля снайни ау снатайни би зиядати алифин ва нунин ау яин ва нунин фи муфрадихи. Мусанна дегени ал экиликке, мындайча айтканда эки эркекке же эки аялга даллат кылган болсо, эки мужской родко же эки женский родко даллат кылган болсо. Кандай кылып десе, биз аягына алиф жана нунду кошуу менен, же болбосо я жана нунду кошуу менен ошо муфрад сүрөтүндө. Жекелик түрдөгү сүрөтүгө биз аягына алиф жана нунду же я жана нунду кошобуз. Жана айтып өткөндөй, алиф бул рафтын белгилери болот да, я болсо насып жардын белгилери болот. Наху мисалы фадилани на эки эркекке айтылат, фадилайни бул дагы эки эркекке, бул рафавалы, бул насып жарабалы. Фадилатани ау фадилатайни тейлер муаннастын белгилери болуп атат, женский роддон. Алиф рафавалы болот, фадилатайнидеги я болсо насып жарабалы. Же муштахидани ау муштахидайни, муштахидайни. Мужской род өкөтең, бул рафавалы, бул насып жарабалы болот. Ау муштахидатани ау муштахидатайни. Бул рафавалы, алиф келип атат, те болсо муаннастын белгилери, муштахидатайни те муаннастын белгиси, женский роддун белгиси, я болсо насып жар абалдарынын белгиси болуп эсептелет. Üçüncüsü cam bolup da duahva madalla ala akthara min isnayni aw isnatayni bi taghyirin fi mufradihi. Cam degen köpçülük türü kanday bolot dese, al ekiden, eki mужской роддон экөөсүнөн же экиликтен мужской род болсун же женский род болсун, ошодон көбүрөөкө даллат кылган болсо, ошол муфраддеги муфраддын өзгөртүрүү менен, жекелик түрдөгү көрүнүшүнү өзгөртүрүү менен экиден эки эркек же эки аялдан көпкө даллат кылган болсо, муну биз жам деп атайбыз. Мисалы фадилуна вау рафавалы, көпчүлүк айтылат, фадилина насып жарабалы, бул дагы көпчүлүк эркектерге. Ал фудала же болбосо бул дагы фудала жам болуп эсептелип атат. Муфраддын мына ваунун же янунду кошуш менен көпчүлүк түргө өткөрүп атабыз. Бул жерде жамы таксир деп дагы айтылат. Фудалаятун бул аялдарга, фадилатун дегенди фудлаятун деп жам кылсак болот, аягына алиф тени кошуш менен. Биз ушул жанагы жамды биз дагы экиге бөлүп алат экенбиз. Жам деген ошо көпчүлүк, эки эркек же эки аялдан, мындайча айтканда эки мужской род же эки женский роддон көбүнө даллат кылган болсо биздин сөзүбүз. Ошол жам болуп атат, көпчүлүк түрү болуп атат. Ошону биз экиге бөлүп атабыз, жаму таксир ва жаму тасхих деп. Оян касимул жаму иля кысмайни, жам демек көпчүлүк түрү экиге бөлүнүп атат. Жаму таксир, жаму тасхих деп. Жаму таксирге фудалаа кутубин акламин. Жаму тасхихке фадилуна ау фадилина ва фадилатин. Эми фаиза кана ли музаккарин, эгерде ушул жамдарыбыз жана башында биз мужской женский род деп бөлүп алганбыз, ошол көпчүлүк маанидеги сөздөрүбүз эгерде мужской родко болгон болсо, анда буну сумия жамаа музаккарин салиман, жам музаккар салим деп аталат экен. Эгер муаннас мужской женский родко болуп калган болсо, биздин жаму тасхихибиз сумия жамаа муаннасин салиман деп аталат. Бул жерде жам музаккар салим болгондору фадилуна, фадилина болот, жам муаннас салим болгондору фадилатун дегендер болуп жатат. Ида түшүндүрмө. Сабака лака анна исма якуну муфрадан ва мусаннан ва жам'ан. Сиз үчүн өттү, албетте ысым жекелик түрдө муфрат болот,
бирдикке далат кылган болот, же экиликке, же болбосо көпчүлүккө, көптүккө далат кылган болот. Ысымдарыбыз мындайча айтканда биз ысымды энчилүү атыбыз бир эле адамдын маанисин билдириш мүмкүн, бир нерсенин же эки нерсенин же болбосо көптүктүн маанисин билдирген болушу мүмкүн экен. Онакулу жана биз айтабыз иннал жам'a лайса нав'ан вахидан бал хуа нав'ани. Эми ошо көптүктөрү бул бир эле түр эмес экен, балким бул дагы биз экиге бөлүп атабыз. Бал хуа нав'ани, балким бул дагы жам дагы эки түргө бөлүнүп атат. Жаму таксирин ва жаму тасхихин. Эми жаму таксир деген эмне десе, ва хуа ма тагайяра фихи бинау муфрадихи. Жаму таксир деген ал ушундай, ошо жаму таксирде муфрадинин баягы жекелик түрдөгү сүрөтү өзгөрүп калат экен. Фадилун дегенде биз мына фудала деп атабыз. Бул жаму фадилин. Жаму фадилин, фадил, фа, алиф, дат, лам. Ушунун формасы сүрөтү өзгөрүп кетти. Кутубин деген бул жаму китабин деген. Неке ортодо алифти алып салдык, анан аракеттерин өзгөртүрүп кутубун деп жам кылып койдук. Акламын жаму каламин жамы болуп атат, көптүк түрлөрү болуп атат. Акламын, кутубун, фудала. Булардын баардыгы жекелик түрдөгү сүрөттөрүнү өзгөрүп кетти. Кандай болуп өзгөрөт десе, же жекелик түрдөгү тамгалар азайып калышы мүмкүн, же болбосо ошол формасы катар турган жазуулары не болуп калат экен, өзгөрүп башка тамгалар кошулуп калышы мүмкүн болуп атат. Эми жаму тасхих ва хуа ма салима фихи бина муфрадихи ва хуа кисмани. Жаму тасхих ал ушундай, буда муфраддын бинасы, сүрөтү, формасы саламат болот экен, бузулбайт экен. Кандай болсо ошондой болуп тура берет. Буну биз дагы экиге бөлүп алдык. Жаму музаккарин салимун ва жаму муаннассин салимун деп. Эми жаму музаккар салим деп нахфу фадилуна, мына фадилун дегенге ваунунду кошуп койдук. Вау формасы бузулган жок, жекелик түрдөгү. Фадилина дегенде дагы фа, алиф, зат, лам өз формасында туруп атат жекелик. Муштахидун, муштахидуна, муштахидина деп. Минкул исмин зада фи муфрадихи вавун анунун ав яун анунун. Бул кандай болот жаму музаккар салим десе, ошол муфрадына биз ар бир ысымдын муфрадына жекелик түрдөгүсүнө вау жана нунду же я жана нунду биз кошумчалай коюштугубуз менен биз жаму музаккар салимди түзүп алат экенбиз. Мисалы фадилун дегенге вау нунду кошуп атабыз, фадилина дегенге я нунду кошуп жамды. Муштахидуна вау нун, муштахидина я нунду кошуп атабыз. Эми мына вау менен болгондорун раф абалында, я менен болгондорун насып жар абалында деп айтылат негизинде. Жаму муаннасин салимун фадилатун муштахидатун мин кулли исмин зада фи муфрадихи алифун ва таун. Мынакей фадилат дегенде фадилатун, муштахидатун дегенге алиф тени эмне кылабыз, кошумчалап атабыз. Муфрадина ар бир ысымдын муфрадина биз алиф жана тени кошо турган болсок, артыкча кыла турган болсок, мына аягына, ошондо жам муаннас салимди курап түзүп алат экенбиз. Бул жерде дагы эч кандай бир муфрад жекелик түрдөгү сүрөтү бузулган жок. Шуну менен биздин 3-сабагыбыз дагы аяктады. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.